وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Бүткүл аламдардын падышасы Аллах субханала таалама чексиз мактоолор, пайгамбары, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын мырзасы сиз менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана аны жакшылык ээрчиген бардык момун мусулмандарга Аллах тааланын салават саламдары болсун. Урматтуу бир туугандар, Аллах субханала таала насип кылып, бул күнүбүздү берекелүү күн кылсын. Көп солих амалдарды аткарууга жана Аллах таалам жакшы көргөн, Аллах таалам ыраазы болгон амалдарды аткарып, Аллах таалам тыйган нерседен толугу менен тыйылууга тауфик берсин. Жана Рамадандын калган күнүнө Аллах субханала таалам солих амалдарды аткарууга тауфик берсин. Урматтуу бир туугандар, бүгүн иншаллах Шейх Мухаммад Солих аль-Усаймин рахимахуллахтын Рамадан айында, тактап айтканда, Рамадан айында кармалган орозонун фазилети жөнүндө болот иншаллах. Бир канча пайдаларны эскерип өтүп, ошол пайдаларынын да бирөөсүн мындай деп сөзүн баштайт. Ихвани, я'ламу анна саума мин афдалил ибадат. Бир туугандарым, билиңиздер, орозо бул Аллах тааламдын эң жакшы көргөн ибадаттарынын бирөөсү. Ва ажалли туат, жана туат моюнсунуунун эң жакшысы. Жаат би фадлихи ал-атар ва нуqlat фихи байнан наси ал-ахбар. Бул жөнүндө көптөгөн асарлар жана адамдардан бир канча фазилети жөнүндөгү кабарлар жетип келген дейт. Орозонун фазилети жөнүндө Аллах субханала тааламдын аяты, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген сахих хадистер далил болот. Ошол фазилеттердин бирөөсү Аллах субханала таалам бул орозону бир эле сиз менен бизге, тактап айтканда Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө эмес, андан мурдагы коомдорго дагы парз кылгандыгы. Карасаңыз, Аллах субханала таалам Бакара сүрөсүнүн 183-аятында я ихаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Эй иман келтиргендер, сиздерге орозо парз кылынды, мурдагы коомдорго орозо парз кылынган сыяктуу, балким таквалыкка жетишерсиздер дейт. Карасаңыз, Шейх Усаймин рахимахуллах ушундай деп айтат: эгерде бул ибадат улук болбогондо, эгерде бул ибадаттын Аллах таалам алдында болбогондо, Аллах субханала таала анда биздин үммөткө, тактап айтканда Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө, ошондой эле анда мурдагы үммөттөргө дагы парз кылмак эмес дейт. Демек, бул аяттан белгилүү болгон нерсе, орозо башка үммөттөргө жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө парз болгондугу, бул ушул ибадат Аллах таалам алдында чоң кадыр-барка ээ экендиги. Ошондой эле орозонун фазилеттеринин бирөөсү, бул орозо себептүү Аллах субханала таалам күнөөлөрдү кечирет жана каталарды өчүрөт. Имам Бухари жана Муслим риваят кылган хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анху мындай деп айтат: "Мен сома Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Кимде-ким Рамадан айына иман менен, ихтисаб менен өткөрө турган болсо, анын мурдагы күнөөлөрүнүн баары кечирилет деди. Иманан деген эмне? Иманан деген Аллах таалама иман келтирип, Аллах таалама иман келтиргенибиз Аллах тааламдын ушул орозону парз кылгандыгына ыраазы болуп, Аллах субханала таалам ушул орозону мусулман үммөтүнө жана андан мурдагы үммөткө парз кылгандыгына эч бир жүрөгүбүздөн жана тилибиз менен наразычылыгыбызды билдирбестен, балким тетиресте ыраазы болуп, моюнсунуп ушул нерсени аткара турган болсок, жана Аллах тааламдан бул амалыбыз үчүн сооп күтүп, бул амалга убада кылган соопторду үмүт кыла турган болсок, албетте Аллах субханала таалам сиз менен биздин мурдагы кылган күнөөлөрдүн баарын кечирет. Ошондой эле орозонун фазилети жөнүндө Имам Муслим өзү риваят кылган хадисинде, Имам Муслим өзүнүн сахих хадистер жыйнагында алып келген хадисинде Абу Хурайра радыйаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: "Ас-салаватул хамсу вал жум'ату илал жум'ати ва рамадану ила рамадан мукаффиратун ма байнахунна идajtunibат ал-кабаир." 5 мал намаз жана жума өзүнүн аралыгында жана Рамадан, кийинки Рамадан аралыгындагы кылган күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет, эгерде чоң күнөөлөрдөн
эмне сактанган болсо дейт. Караңыздар бир туугандар, бул да болсо Аллах Тааламдын эң чоң ырайымы. Ушундай ибадаттарды жаратып, ушул ибадаттарды аткаруу менен Аллах Субханала Таалам сиз менен биздин ошол эки ибадаттын ортосундагы күнөөлөрүбүздү кечирет. Карасаңыз, 5 маал намаз бири-биринин ортосундагы болгон күнөөнүн кечирилишине себеп болот. Ошондой эле жума, кийинки жумага чейин болгон күнөөнүн кечирилишине себеп болот. Ошондой эле Рамадан айы, кийинки Рамаданга чейин болгон күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Бул да болсо Аллах Тааламдын эң чоң жакшылыктарынын бирөөсү. Ошондой эле орозонун фазилетин жөнүндө келген хадистердин бирөөсүндө Аллах Субханала Таалам ушундай деп айтат. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам риваят кылган, Аллах Тааламдын атынан риваят кылган хадистер Кудси хадис деп айтылат. Кудси хадис деген бул Аллах Тааламдын атынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берет. Кала Аллаху Таала: "Куллу амали ибни Адам лаху илля саум." Адам баласынын бардык амалы өзү үчүн, бир гана орозо мен үчүн дейт. Фа инна ули ва ана ажзи бихи. Чындыгында орозо мен үчүн жана мен анын соогун берем деди. Вассияму джуннатун. Орозо калкан. Ва иза кана яуму сауми ахадикум фала ярфуту ва ла ясхаб. Эгерде сиздердин бирөөңүздөр орозо кармаган болсо, жаман сөз сүйлөбөсүн жана кыйкырбасын. Фа ин саббаху ахадун ау qatalahu falyaqul inni sa'imun. Эгерде бирөө сөгө турган болсо, тилдей турган болсо, же болбосо уруша турган болсо, анда ал ушундай деп айтсын: inni sa'imun. Мен орозомун. Мен орозо кармадым деп айтсын дейт. Валлади нафсу Мухаммадин биядихи al-khulufi fami as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil miski. Менин жаным, тактап айтканда Мухаммаддын жаны анын колунда болгон затка касам ичип айтамын. Орозо туткан адамдын оозунан жыттанган жагымсыз жыт Аллах Тааламдын алдында эң жыпар жыттуу мистен дагы жакшынараак. Лис-саими фархатан. Орозо кармаган адамдын эки сүйүнүч убактысы болот. Яфрахума иза афтара фариха би фитрихи. Эгерде оозун ачса, оозун ачкандыгы себептүү сүйүнөт. Ва иза лaqия раббаху фариха би саумихи. Эгерде Роббисини жолуктурса, орозосу себептүү сүйүнөт дейт. Демек караңыздар, бул улук хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозонун фазилети жөнүндө токтоду. Орозонун фазилети ушунчалык улук экен, ушул хадис жана bundan мурдагы хадистер дагы, жана башка бул китепте келбеген хадистер дагы орозонун фазилети өтө бийик, жогору экендигин далил болот. Башка бир риваятында Kullu amali ibni Adama lahu yudha'afu al-hasanatu bi 10 amsalha. Pendemdin başka amallarının bari ondan 700 esege çeyin kötörülöt deyt. İla 700 daifin. Qala Allahu Teala, Allah Teala mınday dep aytat: "İlla sawma fa inna uli wa ana ajzi bihi." Birok orozo men üçün men özüm soğun berem deyt. Karasanız, başka amallar ondan 700 esege çeyin kötörülgön bolsa, orozo men üçün men özüm soğun berem deyt. Demek orozonun soğu andan dağı jogorу. Yadahu shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Al pendem men üçün özünün nafsı qalap turgan, özünün şahvatı, strasti qalap turgan nerseni taştayt. Tamagını taştayt. Men üçün dep Allah Subhanahu wa Taala şunday dep aytat deyt. Эми карайт турган болсок, ушул хадиске жакшылап көңүл бөлө турган болсок, бул жерде бир канча пайдалар бар. Бир канча жакшы сиз менен бизге пайдалуу нерселер бар. Ошол пайдалардын бирөөсү эң биринчи анналлаха ихтасса ли нафсиhi as-sawma min bayni sa'iril a'mal. Аллах Субханаху ва Таалам башка амалдарга караганда ушул эмне орозону жеке мен үчүн тутат деп Аллах Субханаху ва Таалам орозону жеке мындай жалпы ибадаттардын ичинен эмне кылды? Хас жекеледи. Эмне себептен? Себеби Аллах Тааламдын алдында бул амалдын даражасы бийик, соопу чоң болуп эсептелет. Аллах Субханаху ва Таалам бул амалды жакшы көрөт. Себеби Аллах Тааlam буйруган амалдардын баарын Аллах Субханаху ва Таалам жакшы көрөт жана ыраазы болот. Караңыз, бир туугандар, башка амалды кылсаңыз, намаз окусаңыз, зекет берсеңиз, ажылыкка барсаңыз, бул нерсени адамдар да көрөт. Адамдар дагы күбө болот сиздин бул амалды кылып жатканыңыздыгына. Бирок орозо кармаган адам Аллах менен
өзүнүн ортосунда гана болот. Тактап айтканда, орозо кармаган адам эгерде жүрөгүндө иманы бекем болбосо, суусап кеткенде жашырынып суу ичип алуу мүмкүн. Курсак ачып кетсе, курсак ачкандыгы себептүү курсагын тойгузуп алуу мүмкүн жашырынып. Бирок момун мусулман адам бул нерселерден аруу болот. Жештиктен, ичиштиктен, аял кишиге жакындык кылуудан, ошондой эле бир эле ушул үч нерседен эмес, балким көзүнө арам нерседен кароодон, кулагына арам нерседен, ошондой эле тилине арам сөздү сүйлөөдөн, колуну арам нерсени кармоодон, бутуну арам нерсеге басып баруудан тыят. Демек, бул нерсени Аллах субхана ва таала үчүн кылгандыктан, Аллах субхана ва таала бунун соогун өтө улуу кылып берет. Бул орозо мен үчүн дегендиги алымдар ушундай деп айтат: орозону мен үчүн кармады жана мен үчүн эч ким көрбөсө дагы ушул жогорудагы айтылган нерселерден өзүнүн нафсына тыйып жүрдү. Демек, мен бунун соогун өзүм беремин деп эмне Аллах субхана ва таала айтат дейт. Ошондой эле бул амалдын, бул орозо деген амалдын таасири, тактап айтканда пайдасы кыямат күнү билинет дейт. Суфиян ибн Уяйна рахимахуллах ушундай деп айтат: "Иза кана яумул кыямати юхасабуллаху абдаху", кыямат күнү болгондо Аллах таалам пендесини эсеп китеп кылат. "Юадди ма алейхи минал мазалим мин саири амалихи", анын башка амалдарынан ушундай мазалим, зулум кылган нерселерини өтөйт. "Хатта иза лам ябқа илля саум", ал жерде ошол бардык амалдарыны зулуму себептүү, тактап айтканда кылган зулумдугу себептүү берип, орозосу гана калат дейт. "Ятахаммалуллаху анху ма бақия минал мазалим ва юдхилухул жанната бис-сауми". Аллах субхана ва таала башка зулум кылган нерселерини эмне жокко чыгарат дагы, ушул орозосу себептүү жаннатка алып кирет дейт. Демек, орозонун соогу ушундай, бир туугандар. Андан кийинки дагы пайдасы, жогорудагы хадистин дагы бир пайдасы: "Анналлаха кала фис-сауми", орозо жөнүндө ушундай деди: "Ва анна ажди бихи", мен бул амалдын соогун өзүм берем деди. Тактап айтканда, ошол амалдын соогуну берүүгө өзүнө эмне кылды? Идауфа деп коет араб тилинде, өзүнө ыйгарды. Себеби бул амалдын соогу Аллахка гана белгилүү. Башка амалдар жогоруда айтып өткөндөй 10дон 700 эсеге чейин көтөрүлө турган болсо, ал эми орозонун соогу андай эмес бир туугандар. Орозонун соогу андан дагы көп. Ошол себептен Аллах субхана ва таала мен бул амалдын соогуну өзүм берем деди. Ошондой эле орозонун пайдасы бир туугандар: ас-сияму сабрун аля таатиллах. Орозо кармоо бул Аллах тааламдын таат ибадатына сабыр кылуу. Ошондой эле Аллах субхана ва таала арам кылган нерседен да сабыр кылуу. Ошондой эле Аллах субхана ва тааламдын тагдырына сабыр кылуу. Курсак ачтыкка, суусагандыкка жана башка ошого окшогон нафсы каалаган нерселерге сабыр кылуу. Демек, ушул орозонун ичинде сабырдын 3 түрү камтылган. Карасаңыз бир туугандар, сабыр 3 түрдүү болот. Аллах таалам буйруган нерсеге сабыр кылуу. Тактап айтканда, Аллах таалам буйруган нерсени аткарууга сабыр кылуу. Аллах субхана ва таалам экинчи түрү тыйган нерседен тыйылууга сабыр кылуу. Үчүнчү түрү Аллах таалам тагдыр кылган нерсеге сабыр кылуу. Мына ушул Рамадан айындагы орозодо бир туугандар сабырдын 3 түрү тең камтылган. Бул да болсо ушул амалдын улук экендигине далил болот. Аллах субхана ва таалам сабырдын соогуну берүүнү да өзүнө ыйгарган. Иннама юаффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Эмне сабырдуулардын ажыры, сабырдуулардын соогу Аллах субхана ва таалам эсепсиз берилет дейт. Караңыз бир туугандар, кээ бир алымдар ушундай деп айткан экен: 3 түрдүү амал бар, 3 түрдүү амалдын соогуну эч ким билбейт. Бир гана Аллах субхана ва таалам берет деп. Ошол амалдын бирөөсү орозо болсо, экинчиси сабырдуулук, үчүнчүсү кечиримдүүлүк. Ушул 3 амалга Аллах субхана ва таалам эсепсиз сооп берет деп айткан. Андан кийин жогорку хадистен дагы орозонун пайдасынын бирөөсү анна саума жуннатун деди. Орозо бул калкан. Эмнеден калкан? Орозо кармаган адам күндө адатта сүйлөп жүргөн лагу деп коет араб тилинде бекер сөздөрдөн калкан болуп берет.
кыйкыруудан калкан болуп берет. Жаман нерсеге баруудан калкан. Ошондой эле эмне жаман нерсени кароодан калкан. Бүт жамандыктардан калкан болуп берет. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب dedi Пайгамбар саллаллаху алейхи. Эгерде сиздер бирөөңүздөр орозо кармаса, анда жаман сөз менен тилдебесин жана эмне жаман сөз менен сөкпөсүн dedi. Ошолго окшогон нерселердин баардыгынан орозо калкан болуп берет dedi. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисте "Ас-сияму джуннатун ястаджинну бихал абду минан нар". Орозо бул калкан, ошондой эле орозо пендени тозок отунан сактап берет dedi. Андан кийин орозонун пайдаларынан, жогорку хадистин негизинде чыгарылган пайдаларынан бирөөсү, жогоруда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жагымсыз жыт Аллах Таалам алдында жыпар жыттуу мистен дагы жакшыраак dedi. Албетте сиз менен биз үчүн жагымсыз бир туугандар бул жыт. Бирок Аллах Тааламдын алдында бул жыттын орду бар. Бул жыттын орду бийик болуп эсептелет. Эмне себептен? Себеби биз кече токтолуп өттүк бул нерсеге. Бул жыт Аллах Таалама ибадат кылуунун негизинен пайда болгон жыт. Аллах Таалама моюн сунуудан келип чыккан жыт. Ошол себептен Аллах Тааламдын алдында бул жыт сүйкүмдүү. Аллах Таалам алдында бул жыт жыпар жыттуу мистен дагы жакшыраак. Андан кийин дагы пайдасы, орозо кармаган адамдын эки бактылуу, эки сүйүнүчтүү күнү бар, эки убактысы бар. Ал убактынын биринчиси ооз ачканда, экинчиси Роббисини жолуктурганда. Ооз ачканда кандай кылып сүйүнөт? Ооз ачканда албетте сиз менен биз кечке жебей жүрүп жеген нерсебиз үчүн кубанабыз. Ичпей жүрүп ичкен нерсебиз үчүн кубанабыз. Албетте бул эң жакшы нерсе. Ошол эле учурда бир туугандар бир нерсени сезе билүү керек. Ал да болсо, Аллах Таалам сиз менен бизге ушул орозону тутууга тауфик берди, мүмкүнчүлүк берди. Канчалаган адамдар бар, мусулманмын деп жүрөт, бирок Рамадан айынын орозосунан курук калды. Бир туугандар кебирлер жүйөлүү себептер менен курук калды, кебирлер жүйөсүз себеп менен курук калды. Ошол адамдардан кылып койбостон Рамадан айынын орозосун кармоого Аллах Тааламдын сиз менен бизге мүмкүнчүлүк бергендигине кубанып, оозубузду ачканда Аллах Тааламдын эмне ушул неаматын эстеп кубанабыз. Аллах субханаху ва таалам сизди жана бизди Рамазан айынын фазилетини билип, Рамадан айынан орозосунан сооп үмүт кылып, орозо кармап, кечке сабыр кылып, кечинде ооз ачканда Аллах субханаху ва таалама ушунчалык кубанабыз. Аллах Таалам эмне сиз менен бизди кечке чейин тирүү кармап, ушул орозо парз кылган амалын аткарууга мүмкүнчүлүк бергендигине. Ал эми Роббисини жолуктургандагы сүйүнгөнүнү айтпай эле коелу. Пендеси Роббисини жолуктурганда ушул орозосу себептүү каттуу сүйүнөт. Себеби Аллах Тааламдын алдында бул амалдын соогу аябай чоң. Аллах субханаху ва таалам жогоруда айтып өткөндөй, бул амалдын соогун өзүм берем деди. Ошол амалдын соогуну тактап айтканда, Рамаданда туткан орозонун соогуну бергенде пенде чындап кубанат. Аллах субханаху ва таалам ушундай деп айтат, дейт: "Айнас-саимун". Орозо туткандар кайда? "Ла ядхулул джанната мин бабир райян". Алар сөзсүз түрдө Райян деген жаннаттын эшигинен келет dedi. "Аллади ла ядхулу ахадун гайрухум". Бул Райян деген бейиштин эшигинен башка эч бир адам кире албайт. Бир гана орозо кармагандар кирет dedi. Райян деген жаннаттын эшиктеринин бирөөсү Райян деп айтылат. Бул эшиктен орозо кармаган адам гана кире алат. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жогорудагы хадисте эмне бирөө эгерде сизге жаман сөз айтса, же болбосо сиз менен уруша турган болсо, ал адам эмне деди? Мен орозомун деп айтып койсун деди. Бул жерден момун мусулман адам ошол адамдын сөгүүсүнө, же болбосо ошол адамдын урушам дегенине ушул нерсе менен жооп берсин, адеп ахлактуулук менен. Мен орозонун урматы үчүн сага тең келбеймин. Туура, мен күчүм сенден ашып да кетиши мүмкүн. Мен сен тилдегендей тилдей аламын. Мен сен урсаң, сага каршы
урушка күчүм, кудуретим жетет. Бирок орозонун ушундай урматына, орозо болгондугум үчүн сага тең келбеймин деп айтсын деп эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп буйруду. Бул амал Аллах Тааламдын ушул аятына дал келет. Караңыз, идфа биллати хия ахсан. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Эгерде бирөө жамандык кылса, аны жакшылык менен дос кыла дейт Аллах субханаху ва таала. Караңыз, момун мусулманды кандай сонун кулк мүнөзгө, кандай сонун адеп ахлакка буйруйт. Эгерде бирөө жамандык кылса, жакшылык менен досуңуздар. Ошондо сиз менен анын ортосундагы душмандык достукка айланат дейт. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم деп Аллах субханаху ва таала эмне аятты жыйынтыктайт. Ошондой эле бир туугандар, орозонун фазилеттеринин бирөөсү, орозо куттум Кур'ан шафаат кылгандай орозо да шафаат кылат. Абдуллах ибн Умар радыйаллаху анхума риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: "Ас-сияму вал Кур'ану яшфа'ани лил абди яумал кияма." Орозо жана Кур'ан кыямат күнү пендеге шафаат кылат деди. Шафаат кылат. Якулу ас-сияму ай Рабби манa'tuhu at-ta'ama ваш-шахвата фашаффи'ни фихи. О Раббим деп орозо Аллах Таалама кайрылат дейт. Мен бул пендеңди тамагынан, шахватынан тыйдым. Эми бул пендеме шафаат кылууга мага уруксат бергин деп айтат дейт. Якулул Кур'ан, ошондой эле Кур'ан да айтат дейт. Манa'tuhu ан-навма бил-лейли фашаффи'ни фихи. Мен бул пендеңди түнү уйкудан тыйдым. Эми бул пендеме шафаат кылууга мүмкүнчүлүк бергин деп айтат дейт. Кола фаяшфа'ани. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи сөзүн улап, экөө тең шафаат кылат ошол пендеге дейт. Субханаллах, кандай сонун хадис. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды кыямат күнү кылган амалдарыбыз, солих амалдарыбыз мен Аллах Тааламды жолуктура турганмын. Жана Аллах Тааламды жолуктурган учурда Кур'ан жана туткан орозобуз шафаатчы боло турган момундардан кылсын бир туугандар. Жана шейх Уфаймин сөздүн жыйынтыктап ушундай дейт: "Ихвани, фадаилус сойми ла tudраку хатта якума саиму би адабихи." Бир туугандарым, орозонун сообуна адам баласы орозонун адептерин аткаруу менен гана жетет дейт. Вачтахиду фи итқани сиямикум. Орозоңуздарды эң сонун абалда кармоого аракет кылыңыздар. Ва хайзи худудихи. Жана орозо койгон чектерди сактоого аракет кылыңыздар. Ва тубу иля раббикум мин тақсирикум фи далик. Жана Роббиңиздерге ушул орозодо кетирген кемчиликтериңизге тауба кылыңыздар дейт. Бир тууганда, бул жерде дагы бир пайда катары бир нерсени айтабыз. Пенде орозо кармоосу негизинен шариятыбызда фикх китептеринде ушундай деп айтылат. Орозо кармаган адам тыйылуу керек. Эмнеден? 3 нерседен: жештиктен, ичиштиктен жана аял кишиге жакындык кылуудан тыйылуу керек дейт. Көпчүлүк ойлойт, орозо ушул 3 нерсе менен эле чектелсе, орозо болуп эсептелет дейт. Туура, фикх жагынан караганда bundan башка нерсе орозоңузду бузуп койбойт. Арам нерсени карооңуз, арам нерсени сүйлөөңүз, арам нерсени угууңуз орозону бузуп салбайт. Бирок билиңиз, сиздин орозоңуздун сообуну, ажырыны кемитип салат. Ошондуктан бир туугандар, шариятыбызда бир гана 3 эле нерсе оозубузду ачат экен, калган нерсе оозубузда ачпайт экен деп калган нерсени кыла берүүгө себеп болбоо керек. Балким орозонун өзүнүн адептери бар. Ошол адептерине моюн сунушубуз керек. Орозобуз пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын орозосундай болуш керек. Орозобуз сиз менен биз ашказаныбыз тамактан тыйылган сыяктуу, көзүбүз арам нерседен. Караңыз, ашказаныбыз мубах нерседен тыйылып атат. Ошол нерсени жакшылап билиңиз. Ашказаныбыз адатта ичип жүргөн жана адатта жеп жүргөн, шариятыбыз адал кылган нерседен тыйып атат. Эми арам кылган нерседен көзүбүздү тыйдырып үйрөтөйлү. Арам кылган нерседен колубузду, арам кылган нерседен көзүбүздү, тилибизди, кулагыбызды тыйып үйрөтөйлү бир туугандар. Ушул чыныгы орозо болуп эсептелет. Кээ бир адамдардын орозосу бир туугандар жөнөкөй адаттагы күндөн эч бир айырмасы жок. Жок бир туугандар, ар бирибиз өзүбүзгө суроо салалы. Мен Рамадан айы кирип келүү менен кайсыл амалдарды аткара баштадым? Рамазанда башка убакта кылбаган кайсыл амал менен өзгөчөлөндүм? Эгерде сизде
Eç kандай özgөчөлүк жок болсо Аллахка тауба кылайлы бир туугандар. Кечеги Рамазанга чейинки базарда олтуруп, бекер сөз менен алек болуп, бекер арзубаган бул дүйнө жана акыретибизге пайда келтирбеген видео же болсо ошого окшогон роликтерди көрүп, убактыбызды өткөрүп жүргөн болсок, Рамазанда дагы ошол нерсени кылсак, сиз менен биздин орозобуздан эч кандай пайда болбой калышы мүмкүн. Себеби бир туугандар, эгерде сиз менен биздин көзүбүз арам нерседен тыйылбаса, тилибиз арам нерседен тыйылбаса, кулагыбыз арам нерседен тыйылбаса, Аллах субханала таалам сиз менен биздин курсагыбыз, ашказаныбызды тамактан жана суудан тыйып коюуга эч бир муктаждыгы жок. Сиз менен биздин кечке өзүбүздү кыйнагандан башка эч бир нерсе калбай калышы мүмкүн. Жок бир туугандар, келиңиздер, бул Рамазан башка Рамазандан өзгөчөлүгү болсун. Бул Рамазанда сиз менен биз башка Рамазан айында кылбаган жакшы солих амалдарды баштайлы. Бул Рамазанда адатта кылып жүргөн, башка 11 айда кылып жүргөн жаман адаттарыбызды, жаман эмес, балким мубах болгон, бирок убактыбызды ала турган адаттарды дагы таштайлы. Бул ай сиз менен биз үчүн Кур'ан айы болсун. Сиз менен биз үчүн берешендүүлүк айы болсун. Сиз менен биз үчүн адамдардын оозун ачтыра турган ай болсун. Сиз менен биз үчүн зекетибизди бере турган ай болсун. Сиз менен биз үчүн адамдарга дайым жакшылык кылып жүрө турган ай болсун. Ушул эгерде нерселердин бирөөсү сизде пайда болгон болсо, мурун кийин ушул адаттар жок боло турган болсо, анда сүйүнүңүз, сиздин орозоңуз сизди көп жакшылыкка алып баргандыгын. Демек бир туугандар, келиңиздер, сөзүбүздүн жыйынтыгында өзүбүзгө Аллах Тааламдан такыбалык сурайбыз жана сиздерге дагы такыбалык сурайбыз. Себеби Рамадандын эң чоң данышмандуулугу бир туугандар такыбалык деген сыпатка жетишүү. Жогорудагы эң биринчи аятыбызда Аллах субханала таала "Я ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun". Эй иман келтиргендер, сиздерге орозо парыз кылынды, мурдагы коомдорго орозо парыз кылынган сыяктуу, балким такыбалыкка жетишерсиздер деди. Ушул аяттын негизинде алымдар Аллах Тааламдын орозону парыз кылгандыгынын эң чоң данышмандуулугу такыбалык сыпатка ээ болуусу дейт. Эгерде сиз менен биздин орозобуз, сиз менен биздин такыбалык сыпатка жетишүүбүзгө себеп боло турган болсо, анда сүйүнүңүз Аллах Тааламдын максатын, тактап айтканда Аллах Таалам ушу орозону парыз кылгандыгынын максатын орундатып жаткандыгыңызга. Эгерде ал болбой турган болсо, анда тауба кылайлы. Аллах Тааламдан күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүн сурайлы. Жана Аллах субханала тааламдан бир туугандар ушул орозобуз сиз менен биз үчүн такыбалык деген эң чоң сыпатка жете турган орозо болуусун сурайлы. الله أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الله سبحانه وتعالى бардыгыбызга уккан нерселерибизге амал кылууга тауфик берсин. Жана амал кылган нерсебизди элибизге, жерибизге жеткизе турган мумундардан кылсын. Аллах субханала таалам туткан орозолорубузду, кечинде окуган намаздарыбызды, таравих жана түнкү намаздарыбызды кабыл кылсын. Аллах субханала таалам бардыгыбызды эки дүйнө бактылуу кылсын. Аллах субханала таалам момун мусулмандарга хидаят берсин. Жалпы момун мусулмандарга, ошолордун катарында биз тааныбаган бир туугандарыбызга, ата-энебизге, кошуну колоң, урук тууган айыл жердештерибизге бардыгына хидаят берип, бул дүйнө бактылуу кылсын жана акыретте өлүктүү бактылуу кылуусун жалбарып Аллах Тааламдан сурап калабыз. Сиздерден баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.